Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, бул күндөлүк программасынын кезектеги чыгарылышы. Студияда мен Эркин Абдуллаев. 20 жашка чейинкилер арасындагы Азия кубогу старт алды. Алгачкы турда Кыргызстан курама командасы Австралияга каршы беттеш өткөрүп, 1-5 эсебинде атаандаштарынын пайдасына чечилди. Кытайдын Шэньчжэнь шаарында орун алып жаткан бул таймаш Баон стадионунда орун алды. Жалгыз голду биздин курама команданын лидери Бекназ Алмазбеков пенальтиден киргизди. Бирок ага карабастан биз Кыргызстан курама командасында толугу менен плей-оффко чыкканга мүмкүнчүлүк бар. Себеби алдыда дагы 2 беттеш, ал турнир ээси Кытай жана ошондой эле Катар курама командасына каршы болот. Азыркы учурда алгачкы оюндан кийин турнирлик тизмеде биз 0 упай менен жана кошумча көрсөткүч -4 менен ошондо акыркы орунду ээлеп турабыз. Бирок ага карабастан эгерде 2 беттеште ийгилик жаратсак, 6 упай бул экинчи орунга көтөрүлгөнгө мүмкүнчүлүк берет. Азыркы мезгилде Австралия жеңиши менен 3 упай менен алар биринчиде, Кытайда дагы 3 упай бар, кошумча көрсөткүчтөр боюнча алар экинчиде. Испанияда 1 айга жакын, ошол эле учурда Кытайдын өзүндө 2 жумага жакын даярдыктан өтүштү. Андыктан алар ийгилик жаратып, Кыргызстандын футбол күйөрмандарын сүйүнтөрүнөн эч кандай шегибиз жок. Тажикстандын Дүйшөмбү шаарында Кыргызстандын футзал боюнча курама командасы КАФА турнирине катышып жаткан мезгили. Буга чейин 3 беттеш өткөрдү, 1 жеңилүү, 1 тең чыгуу жана 1 жеңиш, жыйынтыгында 4 упай алып, азыркы учурда экинчи орунду Түркмөнстан менен бөлүшүп турат. Дал ушул Иран менен болгон таймаш 0-10 эсеби менен катталды. Иран ага чейин Өзбекстанды 9-0 уткан болчу, ал эми Кыргызстанды 10-0 жеңип алды. Ошентип 6 упай менен биринчиге көтөрүлүп, биз экинчи орунга түшүп калдык. Андан кийин Тажикстан менен Түркмөнстандын оюнунда Түркмөнстан минималдуу артыкчылыкка ээ болуп, жыйынтыгында экинчи орунду биз менен бөлүшүп турат. Кошумча көрсөткүч боюнча албетте Түркмөнстан алдыда, бирок алдыда алардын Иран менен беттеши бар, а биз болсо Өзбекстанга каршы оюн өткөрөбүз. Чындыгында биздин курам өтө сапаттуу оюндарды өткөрүүдө деп айтсак болот. Тажикстанды 3-0 утту. Ал эми Түркмөнстан менен болгон оюнда чындыгында алар сюрприз даярдады деп айтсак болот. Алар менен 1-1 эсебинде тең чыгып калганбыз. Эми чечүүчү беттеш Өзбекстан курама командасына каршы орун алмакчы. Эгерде ал жакта ийгилик жаратчу болсок, демек жок дегенде коло байгеге же болбосо күмүш байгеге болгонго толук мүмкүнчүлүк түзүлөт. Саналуу күндөрдөн кийин Кыргызстандын профессионалдык футбол лигасы старт алат. Ал эми бул жаңы сезонду Абдышата жана Мурас Юнайтед командалары Супер кубокто ойноо менен ачып бермекчи. Дал ушул Кыргыз премьер лигасында калыс кыла турган адистер, булар 47 калыс жана ошондой эле 8 инструктор азыркы учурда Туркиянын Анталия шаарында өздөрүнүн машыгууларын өткөрүп атышат. Эми ал жакта теориялык, физикалык жана ошондой эле практикалык даярдыктарды көрүшүүдө. Бул окуу машыгуу жыйыны 5 февралда башталган, 20 февралда жыйынтыкталат. Кыргыз профессионалдык футбол лигасына жаңы президент шайланды. Буга чейин КПФЛды жетектеп келген Уланбек Ногаев өтө көп жакшы жумуштарды жасады. Ал инфраструктураны бекемдеди, ошондой эле жаштардын арасында футболдун популярдуулугун арттырды. Андан сырткары уюштуруу иштеринде дагы жакшы жылыштар болду деп айтсак болот. Эми Кыргыз профессионалдык футбол лигасынын жаңы президенти бул Асылбек Кадралиев. Асылбек Кадралиев кыргыз футболун ичинен түшүнгөн адис, кыргыз футбол биримдигинин жетектөөчү кызматтарында эмгектенип келген. Эми болсо клубдук профессионалдык футболду жаңы деңгээлге алып чыгуу үчүн иш алып барат. Эми дүйнөлүк футболго токтолуп өтөлү. Чемпиондор лигасынын 8-1 финалга чыгуу үчүн болгон беттешинде Реал жана Манчестер Сити таймаш өттү. Сити 2-1 менен алдыда бара жатып, бирок 2-3 менен жеңишти Мадридтик командага алдырбейди. Дал ушул беттештин астында Ситинин фанаттары Винисиус көз жашыңды токтот деген чоң баннер менен чыккан болчу. Аны көргөн Винисиус өз командасына 2 голдук пасты берип, беттештин мыкты оюнчусу аталып, жакшы маанай менен Мадрид шаарына кайтты. Бул жумада Англия премьер лигасынын күйөрмандарынын көңүл чордонунда Ливерпуль дербиси болду. Гудисон паркта Эвертон турнирлик тизмеде биринчи орунда бара жаткан АПЛды жеңем деген дымак менен келе жаткан Ливерпулду кабыл алды жана беттеш өзгөчө эмоционалдуу болуп 2-2 эсебинде тең чыгуу менен жыйынтыкталды.
Бул Гудисон парктагы эки команданын акыркы тиреши болду. Буга чейин Ливерпуль 43 жолу уткан, Эвертон да 43 жолу жеңген. Ал эми бул беттеш тең чыгып, ошондо 39 болуп катталды. Ошентип Гудисон парк бул тирешүүнү жапты деп айтсак болот. Эми жаңы тарых барактары Эвертондун жаңы стадионунда орун алып баштайт. Күндөлүк программасынын бул чыгарылышындагы маалыматтар ушулар болду. Урматтуу көрөрмандар, биз менен чогуу болгонуңуздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сиздер болсо бул видеого лайк басканды унутпаңыздар, биздин каналга катталганды унутпаңыздар. Саламатта болуңуздар.